Салам достор, кайрадан сиздер менен бир жылмай рубрикасы. Аты жөнүм Азирет Осмонов. Бүгүн мен акындын образындамын. Шаарыбыздын тургундарына өзүм жазган, даярдап койгон, мааниси жок, уйкаштыгы такыр жок ырларды окуп берип, алардын реакциясын текшергенге аракет кылабыз. Ана эмесе кеттик. Мен сени биринчи жолу көргөндө. Салам алейкум байкелер. Алейкум. Нестер? Салам алейкум. Салам алейкум. Улуңуздар Улуңуздар утсун. келип калыпсың. Келип калыптырмын. Кабыра. Өзүм акын элем. Акын болсоң жакшы экен. Ыргачы кылбыра. Bir ыр жаздым эле азырчы могул жерден. Ошон баалап койбойсуздарбы? Окуп коеюн. Өзүм жаш акынмын дейм ба? Башталыш акынчы. Маани берсеңиз. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам. Көрсөм мен сени анаран туулган күндөн көргөн экенмин. Кандай анан ден соолуктар жакшыбы? Келүү тамашалап отурмун. Кандай болуптур? Кара сөздөй эле болуп калды го. Болбой калдыбы? Экинчисин анда жаңы. Бул досума деп арналат да. Жөн ойночайлы. Айта бер, мен өзү жакшы түшүнгөн кишини. Ал мени койсуң деди. Коемун дедим. Мен анын алкаштыгын билип туруп, ал мени малсың деди. Малмын дедим. Мен анын торпоктугун билип туруп, ал мени итсиң деди. Ит эмесмин дедим. Өзүң итсиң дедим. Ошентип сен экөөбүз кагылыштык, анан дагы тарыныштык. Сен Дубайга кеттиң, мен Кыргызстанда калдым. Кандай болуптур? Бул атамбай жөнүндө жазып берсең, туура түшүндүм, бирок мындай жакшы болду. Мунун кичине Белки окшпой калдыбы? Жок, айтканы жакшы болбой калды го дейм. Угуп турсаңыз байке. Мани бербей атат окшойсуз сөздөргөчү. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп аткам. Көрсөм мен сени анаран туулган күндөн көргөн экенмин. Кандай анан ден соолуктар жакшыбы? Жок, мен биринчи серауна чүнүтө. Нито, Мен өзүм деле жазам. Кудайды карабайчы. мына. Сендечи, туура сен оюңду айтып атасың. Сен жана биринчи жол көргөндөн анан кайра экинчи көргөндөй болдум деп атасың. Зачем сага кайра элечи? Бир көрдүм, анан эки көрдүм депчи. Байкем көрүп калсам ушинтип жазып атпайбы? Жаза бербе десем, майдалап атам. Анан бир астайын жазасың, 3 көрдүм, 4 көрдүм депчи. Анда болбой калат. Анда болбой калат. Мындай эле акырын салмактап жазса, салмактап. Мындай бир көрдүм. Салмактуураагын окуп бербеймин анда байке. Бир көрдүңбү, бир көргөндөн кийин көп көргөндөй болупчу, башкачараак туруп канча муундан туруп атат сен экинчи жолу. Бул Канча муундан туруп атат? 11 муундан. мен сени биринчи жолу көргөндө деген. Ошонун биринчи, экинчи, үчүнчү деп баштабак окуйдан анан уят турат. Башкасын окуп бербеймин байке. Жок, мындай сен көрүп турсаң. Байкем эмне күлөсүз? Бай. Жаш акындын шагын сындырбагыла да. Дөрөндө болгом. Мен сени биринчи жол көргөндө, экинчи көргөндө болгом. Мен сени көргөндөй болгом. Бул чектин Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп аткам. Көрсөм мен сени анаран туулган күндөн көргөн экенмин да деген. Могул көрөңчү. Бул как бы сатира сыяктуу да. Ырың ырга ырба Ыр эмес, ыр эмес. Бурчу мындай сатира сыяктуу мындай. Талантың бар экен. Талант бар менде бирок. Неме деген боласың? Мен бул жерден көрүнбөйт байке. Жок, көрүнбөсө кайсы. Чоң талант. Чоңкудан эмесиңби? Я. Токтогулдан эмесиңби? Жок байке. Дагы бир ыры бар да, ошону эле барыңыздар угуп койсоңуздар, анча укпай атасыздар. Мына, байке, маани бериңиз. Дүрүдүм, болду сен келбей жүргүн. Сен жанагы. Жок. Мындан башкасы башка мындай. Асмандагы айларды карап туруп, ассалам алейкум. Байке, адаштырып да жерде. Так. Мындайчы. Аны тамашалап атат. Я, тамаша эмес. Пародия кылып жатат. Ошо пародия деле башкача жазылыш керек, негизи. Анан сен чынында неме көрүнөсүң, жерден туулган жериң көрүнбөйт депчи. Каяктын баласың ошону да сурап атам. Мен Каракылжадан болом. Каракылжан болосуңбу? Ошентип шак сүйлөп атпайбы? Президенттин туугандары да. Чапкалап. Макул анда. Бирок жазсаң болот. Жакшы эле да бирок, каналына иштедим, тетиңде камера тартып атат сиздерди.
Кол бугап койсоңуздар болду ошол жакта. YouTube каналы тейтинде. Ийгилик макул байке мейлиңиздер. Сразу лебедин. Мейлиңиз байке. Ийгилик. Жөнөкөй адам А. туруп Мейлиңиз. Анткени Ана машина келет эне ошону күтүп аткам. ичинде кып турган Давай мен. көйүңдөгү нерселер менен байке муну уксаңыз чаң эле ыр жаздым да. Айта берейин. Илхом келип кетти просточу. Молодец. Ошол жерде байтала сарына коюп, мына жерде пүйүш онун үстүндечи. Пиво? О, биз кичинекейбизде, студент кезде а кишини көрөлү деп келчүбүз. Байкасаңыз байке. Айта берейин. Сөздөргө манериңиз да. Обязательно. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам. Көрсө анараны туулган күндөн көргөн экенмин да. Кандай анан ден соолуктары жакшыбы? Кандай болуптур байке? Бул эметпеп берген андай. Мааниси да эме, просто Философия жатат да ичиндечи. Философия ичинде. Терең ойлор бар. Ойлор андай эмес. Мындай демек жаш керек да. Сөзү дагы уйкалышпаса сен анараны туулган күндө тигип атпайсың. Башкача бир мааниде жазышың керек да. Экинчи ырым бар деп коюңуз. Ошону айтсам. Мен ушуну ойлоп атканда бир шедевр жазып салдым го депчи. Жок, Сизге жакпай калбадыбы байке? Ал көкүрөктө айтасың. Бул жүрөктөн чыкты деп коюңуз. Пожалуйста, жүрөктөн чыксын. Всё, кийинкисин окуп берип коеюн сизге анда эмесе. Экөөбүз биринчи жолукканда эле семиз элең. Ичиңде майларың калкып турган, башыңдагы майларга балык кууруп, мен ошондо махабатка балкып турам, бирок менин байпагымдын учу жыртык болчу. Мына бул жете эме сыяктуу да. Мен өзүм оюм да. Сүйүү да, романтика сыяктуу. Именно ошол жанагы семиз болуп турган ошол эме сыяктуу да. Кандай Жай мезгили баягы кереметтүү ысык көл дегендей элечи. Экинчи ырым жакшы, действительно. Жакшыбы? Жана анараны туулган күндө мындай анараны эме деген. Ал болбой калды. Болбойт. Мен үчүн жакпайт ал. Бирок байке ушулчу. Муну карап турсаңыз мына. Рэперлер да атпай ушуну элечи мына. Рэпериң эмне мында кыргызча? Мында. Yo, мен сени биринчи жолу көргөндө, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп аткам. Көрсө мен сени анаранын туулган күнүнү көрүп жаткан экенмин да дегендейчи. Это мүмкүн азыр молодежь жоозунда рэпер болсо ыр сыяктуу. Тура. Бул жерден тура. Мен сизди көрүп элем мындай интеллигент адам сыяктуучу мындай окуп берейин деп. Декан студенттерге чалып. Экинчиси бар байке. Үчүнчүсү бар. Бул дагы жаңы эле жазылды. Досума деп арналат да. Ал мени койсуң деди. Коймун дедим. Мен анын алкаштыгын билип туруп, ал мени малсың деди. Малмын дедим. Мен анын торпоктугун билип туруп. Ал мени итсиң деди. Кандайча итсиң дедим. Ит эмесмин дедим. Ошентип сен экөөбүз кырылыштык, анан кийин да таарыныштык. Сен Дубайга кеттиң, мен Кыргызстанда калдым. Деп битет да аягындачы. Мына жакшы, мына. Маниси бар эми мына ичинде. Сен ит деди, торпок деди, ага чейин канча уже ясно да. Ясно бул. Бул аябай күчтүү нерселер менен жазылган да байке. Ичинде мунун ичинде кандайдыр бир баягы терең мүнөздөгү ойлор, башка нерселер жатат да байке. Төртүнчүсүнө маани берип койбойсузбу? Кышта бүтүп, гамаш байкуш тарынды, көлдүн жээги көйнөк шорта сагынды, чечип таштап жүн байпакты бутумдан. Ушул бүтө элек да байке, ушуну бүтүрүп коюш керек болот. Эмне деп бүтүрүп койсо болот байке ошонучу? Ал эми көлдө жүн байпакты Чечип таштап жүн байпакты бутумдан деген жерден кийин илхом баягы жетпей калды да, просто сөз байлык жетпей калдыбы? Эме да, мен токтогулдан болом да. Байке. Ыр жазасыз демек. Жок, мен ырдайсыз демек. Ушуну ырдап чыкпайсызбы байке? Биздин айылга ошо токтогул неме мындай неме сеппеп бир да. Анан Мен өзүм акынмын деп коюңуз. Анан азыр жаңы эле илхом келип кетип бир ыр жаздым эле. Ушуну баалап койбойсузбу? Бир окуп коеюн сизге. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам. Көрсө анараны туулган күндөн көргөн экенмин да. Кандай анан ден соолуктар жакшыбы? Кандай болуптур?
Жакшы болуптур. Еще какой-нибудь Мааниси күчтүү да байкем, философиялык ой баягы камтылган да бул. Терең. мягкость можно добавить? Бираз неме кош керекпи? Жумшактык. Жумшак жерди кошсоң. Мындай кылыш керек экен анда мындай. Экинчи ырым бар да байке, азыр жаңы эле жазганчы. Угуп турсаңыз байке, бул дагы мааниси жагынан өтө терең да. Кышта бүтүп, гамаш байкуштарынды, көлдүн жээги көйнөк шорта сагынды чечип таштап жүн байпакты бутумдан калганын ушу улаш керек болуп атат да. Эмнеде улап койсо болот ушуну? Чечип таштап жүн байпакты бутумдан дегенден кийинчи приблизительно ошо уйкаштырып мындай бир сөздөрдөн балким сиз ушундай ырга жакын эмессиз. Мен билбейм экен. Тетиги биринчиге чуть-чуть жумшакты биринде. Ал мындай да, булчу мындай. Рэперлер аткарып атпайбы азырчы мындай? Ошолорго ылайык да мына угутсаңыз. Мен сени биринчи жолу көргөндө, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй болуп жаткам. Көрсө анаранын туулган күнүнөн көргөн экенмин дегендейчи. Жакшы байке. Макул байке. Мен азыр бир жаңы эле ыр жаздым эле бир окуп койбойм силерге байке. Эч ким деле мындай неме кылбай атат. Мен талантым баалабай атышат да байке. Көрө албайбы, негедир ушундай болуп атат да. Бир байкап койбойсуздар байке. Эмне деген, эмне жөнүндө? Сүйүү жөнүндө байке. Байкасаңыздар, эми жашпыз деген сүйүү жөнүндө ырлар жазабыз. Мына. Бир аз байке могул жарак туруп алсаңыз, анткени ырды окуп атканда мындай мешет этип калышыңыз мүмкүн да. Мына карап туруңуздар. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп аткам. Көрсө анаранын туулган күнүнөн көргөн турбаймынбы? Кандай анан ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Байке жакшы эле экен. Жок, жакшы. Ойлонуп калдыңыздар, балким мааниси терең окшойт го, Жок, жакшы. Экинчи неме бар да? Экинчи ырдагычы. Мен сени көргөндө эле семизелең, ичиңдеги майларың балкып турган, башыңдагы майларга балык куруп, мен ошондо махабатка балкып турам. Бирок менин носкиим жыртык болчу. Болуп атат. Укса бирөө укса тарнатка. Бул мен сүйгөн кызыма арнаган да байке. Алда семиз деген болбой калат. Болбой калат. Мен Алда досума арнап ырдаган ырды угуп кала. Досума арнаган ырды угуп кала байке. Мыяка өтүп ырдап коеюн мындай. Мындай туруп алыпчы мындай. Мындай арнагат. Сен мени койсуң дедиң. Коймун дедиң. Мен анын алкаштыгын билип туруп, сен мени малсың деди. Малмын дедиң. Мен анын торпоктугун билип туруп, ал мени итсиң деди. Ит эмесмин дедиң. Өзүң итсиң дедиң. Ошентип сен экөөбүз кагылыштык, анан дагы тарыныштык. Сен Дубайга кеттиң, мен бул жакта калдым. Махабат сүйүү баяны. Сен өзүң каяктасың? Мен өзүм бул жакта эле борборубузда ушул бир окуу жайларда окуйм. Акынмын да. Жакшы, молодец. Бир алда неме жакпат, нөкөө жакшы болуп тур да. Алда ортоң. Биринчиси болбой калыптырбы? Биринчиси жакшы экен. Биринчиси жакшы экен? Экинчиси жакшы, семиз деген жакшы. Байке. Ан любой киши неме болбой калат да. Байке, сиз ушуну ырдап чыкпайсыз байке. Маданият неме болгондо неме болбой калат да. Өзүңүз ырчыдай көрүнүп атасыз, ырдап чыкпайсыз. Неме алат. Макул ана байке, жакшы барыңыздар. Болду. Апа, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен өзүм акын болом. Өзүмчү. Анан бир ыр жаздым эле, ошону сиз байкап койбойсузбу, апа? Мен оюмча сиз мындай аябай интеллектиңиз күчтүү кишидей көрүнүп турасыз да. Мынаны карап көрүңүз эми. Сүйүктүүмө арналат да. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп аткам. Көрсө анаранын туулган күнүнөн көргөн экенмин да. Кандай анан ден соолуктары жакшыбы деген. Башкачараак байке. Кандай болуп тур? Маршруткада көргөм. Жок, бул башка да, өзүм жазгам да. Байкап көрсөңөр. Экинчиси бар, экинчиси сүйгөн кызыма арналат да, мындай барыңар эле жашсыңарына. Мен сени көргөндө эле семизелең, ичиңдеги майларың балкып турган, башыңдагы майлардан балык куруп, мен ошондо махабатка балкып тургам, бирок менин носкиим жыртык болчу. Жок, канча болот? Болбойбу? Башкасы болот? Татылбек жөнү. Эй. Болбойт го немесине, могу биринчиси. Мон угуп койсоңор. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп аткам. Көрсө, анаранын туулган күнүнөн көргөн турбаймынбы? Кандай анан ден соолуктары жакшыбы? Жок, байке, мен бир саксакта Прикольный да, мындай неме көргөм. Бирок мааниси, философиялык мааниси терең да болчу байке. Башка ооруп кулак жакпайт. Жакпадыбы? Мунучу рэперлер да айтты да мындай.
Yo, мен сени биринчи жолу көргөндө, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп аткам дегенчи мындай. Эстедиңер, э? Башка жокпу? Ушундай таланттуу балдар ушинтип жүрөбүз да биз Дордой плазанын ичиндечи. Элдер колдобойт дегендей. Өкмөттөн жардам жок бизгечи. Биз байкуш болуп эле ушинтип ырлар жазып коюп жүрөбүз. Макул эми, жакшы калгыла. Дайгыла. Окуп коесуң да бир, окуп алайын. Калганынагыбы? Ана түшүнбөйсүңөр го дейм. Макул окуп берейин, э? Кыш да бүтүп, гамаж байкуштарынды, көлдүн жээги көйнөк шорта сагынды, чечип таштап жүн байпакты бутумдан махабаттын отуна мен багындым. Я буну өкмөт жардам этсин деп китепке жазылбайт го дейм. Я, Китепке жазылбайт го дейм. эмнеге? Жок, китепте эмес. Окугансыңар силер, э? Современныйлар эмелер экен. Могул үчүн мына. Дүрүдүм, болду, эй, сен мага келбей жүргүн. Жигити бар экен деп эми сен билип жүргүн. Өр бар го, да? Ыр бар мында, э? Ошолор менен көчүргөндө точно элечи. Точно эле көчүргөн. Э. Я. Мен муну Союз убагында эле жазгам мен. Канча жазасыз? Я. Эй, мен атаңар менен теңмин балдар. Айтпайсыз канча? Я. Канча? 45-жылкы болом. Мен соос бүткөндөбү? О. Аз канча жазасың? Эй, тылдайым кектемген мен ами. Канчасы? Аз 99га чыгып калбадым уже. 19. Az 2019 бу? Муну ким ырдап жүрөт жана Курал Чокоев деген ырдап жүрөт да. Уяты жок, ушул менин ырымды алып алган да. Я. 74 жаштамын да. Силер жаш көрүнүшү мүмкүн. Анткени акынмын да. Тыкмаңыз да. Канча ырыңыз бар? 75 ырым бар го дейм. Кийинкилерин айтып берип коюн анда силерге. Колуңарды көтөрсөңөр өйдө көздөй барыңар. Барыңар көтөргүлө. Өйдөрүк көтөргүлө. Эми түшүргүлө. Болду, жакшы баргыла. Бул немистин эмес да. Энди хок дегенлер эмечи. Кай Гитлер, дайгы. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу бери элек туруп алсаңыз, тиякта мешетеп калбайлы да. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам, көрсө, анаран туулган күндөн көргөн экенмин да. Кандай анан ден соолуктар жакшыбы? Мааниси кандай болуп тур? Уйкаштыгы жакшы эле да, э? Дагы бир ырым бар деп койгула. Мындай да. Сүйгөн кызыма арналат. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле семиз элең. Ичиңде майларың калкып турган, башыңдагы майлардан балык куруп, мен ошондо махабатка балкып тургам. Анда менин нас кийим жыртык болчу. Кандай болуп тур? Я. Ырдын мааниси жагынан кандай болуп тур экен? Ушул ырды ырчыларга берсем ырдап чыкпай койду да, силер ырдап чыкпайсыңар ушул ырды. Э? Жакшы болуп турбу негизи? Анда ийгилик каалап бетимен өп койбойсуңарбы? Сүйгөн кызым арналат да. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп аттым эле, анаран туулган күндөн көргөн турбаймынбы көрсө? Кандай анан ден соолуктар жакшыбы деген. Экинчи ырда бар, экинчи ыр. Мына. Кышта бүтүп, гамаж байкуштарынды, көлдүн жээги көйнөк шорта сагынды, чечип таштап жүн байпакты бутумдан, мен ошондо махабаттын сүйүүсүнүн отуна багындым. Ушул жакшы экен, э? Да, жазып берсеңиз, жакшы экен, талантыңыз бар экен. Э? Ийгилик каалайм. Ушул ырды ырдап чыкпайсыңар силер? Мен үнүм жок, ырдап бермекмин. Базар жок. Макул анда. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден эле көргөндөй болуп жаткам. Көрсө, анаран туулган күндөн көргөн экенмин да. Кандай анан ден соолуктар жакшыбы? Кандай болуп тур? Оорубай элесиң, жакшы элесиң. Жакшы элемин, о.
Ору ойлап. Же, сиз ырдын майнысын анча түшүнбөй атат окшойсуз. Түшүндүм. Жакшы эле болуп турбу? Камераң жок. Камера жок. Эмне? Же, ырды Орган жоксуң? илхом келип кетип жакшы жазып койдум да ошондочу. Атылып кетти. Атылып кетти. Болбойбу? Экинчисин окуп коеюн анда. Мен сени көргөндө эле семиз элең. Ичиңдеги майларың калкып турган. Башыңдагы майлардан балык кууруп, мен ошондо махабатка балкып тургам, бирок менин нос кийим жыртык болчу. Жакшы экен. Маани бердиңизби? Не алып жүрөсүң? Я. Же, стих Видео окуп коеюн. тартасыңбы? Жок, видео жок. эч кандай. Камераң деле көрүнбөйт. Камера жок бул жакта эч кандай. Иштер кандай? Жакшы, рахмат. Эмне бул жөн айтпайсың? Ыр ами. Ырга окшоп айттың. Экинчисин окуп коеюн анда. Кыш да бүтүп, гамаш байкуш таарынды. Көлдүн жээге көйнөк шорта сагынды. Чечип таштап жүн байпакты бутумдан, мен ошондо махабаттын отуна балынып, сагынып, жүрөм сени махабатка багынып. Ушуну жакшы экен. Жакшы болуп турбу, э? Өрүн аты Гамазбы? Гамаш. Өткөндө видеону көрдүм. Куртка өрчү. Тетигинде камерада көрдүңүзбү? Канат петличкаң жокпу? Петличка жок эле да биз. Прямой алып берет да мондайчы. Жок, петличкаң көрүнбөйт. Вот петличка. Эмне кылып жүрөсүз? Мен эртең клип тартмакмын ушул жерде. Ушул жактанбы, э? Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин максатыбыз бир гана сиздердин жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулоо. Жогоруда биздин тамашага кабылган каармандардан эгерде биздин ырларыбыз жакпай калса кечирим сурайбыз албетте. Ал эми кийинки көрүшкөнгө чейин сиздер менен коштошобуз. Аты жөнүм Азирет Осмонов. Көрүшкөнчө.